Азыр биз тригонометриялык теңдештиктерди далилдөөдө дагы ар кандай жолдорду пайдаланып далилдөөгө мүмкүн экендигин көрсөтөлүк. Берилген мисал мына бирекил болсун. Мынакей. Мынандай теңдештик берилген болсун. Муну кандай түшүнөбүз? Ушул теңдештиктин сол жагы оң жагына барабар экендигин далилдейбиз. Башкача айтканда, сол жагын өзгөртүп түзсөк, тангенс альфа чыгарын далилдейлик. Анда теңдеменин сол жагын өзүн көчүрүп алабыз. Барабар дагы муну өзгөртүп түзөбүз. Өзгөртүп түзгөндө биз азыр биринчи жолду көргөзөлүк. 1. Өткөн сабактарда косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа 1-ге барабар экендигин көрсөткөнбүз. Демек, 1-дин ордуна, мына 1-дин ордуна косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфаны жаздык. Минус косинус 2 альфа болсо, 2 эселүү бурчтун тригонометриялык функцияларын өтүп жатканда, косинус 2 альфа косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа экендигин көргөзгөнбүз. Бирок косинустун алдында азыр минус тургандыктан, анда синустун алдындагы белги өзгөрүп кетет. Минус синус 2 альфанын формуласын пайдалансак, 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа. Так эле ошондой бөлүмүн жөнөкөйлөтөлү. 1-дин ордуна косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфаны коебуз. Плюс косинус 2 альфаны формуласын пайдаланабыз. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа плюс синус 2 альфанын мына жер плюс болот экен, плюс синус 2 альфанын 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа формуласын пайдаланабыз. Анда барабар. Алымындагы окшошторду жыйнасак, косинус квадрат альфа менен косинус квадрат альфа окшош, бирок белгилери карама каршы болгондуктан жоюшуп кетет. Синус квадрат альфа менен синус квадрат альфа окшош, белгилери бирдей болгондуктан анда кошулат 2 синус квадрат альфа плюс үчүнчү мына бирекил калган кошулуучуну жазабыз. 2 синус альфа косинус альфа. Бөлүмүндө так эле ошондой кылып окшошторун жыйнайбыз. Бул жерде синус квадрат альфа менен синус квадрат альфа окшош, бирок белгилери карама каршы болгондуктан жоюшат. Анда косинус квадрат альфа менен косинус квадрат альфа окшош, белгилери бирдей, анда кошулат. Косинус квадрат альфа плюс мына калган кошулуучуну жазабыз. 2 синус альфа косинус альфа. Барабар. Бул туюнтманы карап турсак, бөлчөктүн алымында 2 кошулуучу да тең 2 синус альфа бар экени көрүнүп турат. Кашаны сыртына чыгарсак, анда синус квадрат альфанын биринчи даражасы чыгып кетсе, анда 1 даражасы калат. Плюс 2 синус альфа чыгып кетти, анда экинчи кошулуучудан косинус альфа калат. Бөлүмүнөн так эле ошондой, экөөндө тең 2 косинус альфа бар экендиги көрүнүп турат. Анда косинус квадрат альфанын биринчи даражасы чыкты, анда 1 даражасы калып калат. Плюс 2 косинус альфа чыкты, анда кашанын ичинде синус альфа калып калат. Барабар. Кашанын ичин карасак, кошулуучулар барабар экен. Кошулуучулардын ордун алмаштыргандан сумма өзгөрбөйт. Анда кашанын ичиндеги туюнтмалар барабар болгондуктан кыскартабыз. 2 менен 2-ни да кыскартабыз. Ошентип синус альфа бөлүнгөн косинус альфа калды. Бул болсо аныктоо боюнча тангенс альфага барабар экендигин көргөнбүз. Ошентип сол жагы тангенс альфага барабар болду. Туюнтмада болсо оң жагы дагы тангенс альфа болчу. Демек, оң жагында тангенс альфа теңдештик далилденди. Эми экинчи жолу менен ушул эле туюнтманы кантип далилдөөгө мүмкүн экендигин көргөзөлүк. Биз
formulalardan burada kosinus kvadrat alfa baravar darajasın tömöndötүү деп аталган kosinus 2 alfa bölüngөн 2 sinus kvadrat alfa baravar 1 minus kosinus 2 alfa bölüngön 2 деген formulalardı кезиктиргенбиz. Азыр ушул formulalardı пайдалансак, теңдештикти далилдөө алда канча кыска чыгарын көрөбүз. Азыр анда экинчи жол менен чыгарууга аракет кылып көрөлү. Теңдеменде 1 минус kosinus 2 alfa plus sinus 2 alfa берилишин кайрадан жазалык дагы. Анда кайрадан өзгөртүп түзөлүк. 1 plus kosinus 2 alfa plus sinus 2 alfa baravar. Мынабирки биринчи кошулуучуну карап көрсөк, бул кошулуучу экинчи, муну экинчи формула деп коелу, муну биринчи формула деп коелу. Экинчи формулага өтө окшош болуп, бирок бөлүмүндө бир жетпей жаткандыгын көрөбүз. Анда 1 минус kosinus alfa bölüngөн 2 деп алсак, биз мына берилген туюнтманы 2ге бөлүп койдук. Анда бул теңгүчтүүлүк өзгөрбөс үчүн кайра 2ге көбөйтүп коюшубуз керек. Плюс sinus 2 alfanын өзүн жазалы, Bu жерде дагы эле мына жерде 1 плюс kosinus 2 alfаны бул биринчи формулага өтө окшоп турат, мына могул жерге окшоп турат. 1 плюс kosinus 2 alfa bölüngön 2 desek, бул жерде берилишинде 2 жок, биз өзүбүз 2ге бөлүп койгондуктан анда кайра өзгөрүлбөс үчүн 2ге көбөйтүп коебуз. Плюс sinus 2 alfa барабар. Анда муну биринчи жана экинчи формуланы пайдаланып өзгөрткөн туюнтмабызды кайра мындай кылып өзгөртүп түзсөк болот экен. Мына берекил өзгөрткөн бул жер азыр эле формуладан көрдүк биз. Бул sinus квадрат альфаны берет экен, sinus квадрат альфа. Ал эми бул экини болсо коэффициент катары алдына жазып койсок болот. Плюс sinus 2 alfаны кайра формуласын пайдалансак, 2 sinus alfa kosinus alfa. Так, бөлүмүнөн тагы ошондой 2-ни биринчи жазып, мунун kosinus квадрат alfa экендигин эске алсак, анда плюс sinus 2 alfаны дагы формуласын пайдалансак, 2 sinus alfa көбөйтүлгөн kosinus alfa барабар. Алымында эки кошулуучуда тең 2 sinus alfa бар болгондуктан кашаны сыртына чыгарабыз. Анда sinus alfa плюс бул жерден 2 sinus alfa чыгып кетсе, анда kosinus alfa калат. Бөлүмүндө экөөндө тең эки кошулуучуда тең kosinus alfa бар экендигин эске алсак, анда kosinus alfa кашанын сыртына чыкса, анда kosinustун биринчи даражасы калып калат, kosinus alfa плюс бул жерден 2 kosinus alfa чыгып кетсе, sinus alfa калат. Барабар. Кашанын ичиндеги кошулуучулар барабар, себеби кошулуучулардын ордун алмаштыргандан сумма өзгөрбөйт. 2 кыскарат дагы, 2 менен 2 кыскарат, sinus alfa бөлүнгөн kosinus alfa калды. Бул тангенс alfаны берет. Ошентип сол жагы тангенс alfa болуп, оң жагы тангенс alfага барабар болду. Далилдөөнүн экинчи жолун көрсөттүк. Экинчи жол кимге кандай жол жакса ошондой жолду пайдаланып өзгөртсө болот, далилдесе болот.